Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз шашылыңыз. Маркум Камчы Көлбаевдин апасы каза болгону айтылууда. Маркум Кремтөбөл Камчы Көлбаевдин апасы Майя Алиева 77 жаш курагында каза болду. Бул тууралуу Кактус медиа басылмасы маркумдун үй бүлө мүчөлөрү тастыкташканын жазып чыкты. Эске салсак, 2023 жылдын 4 октябрында УКМК Камчы Көлбаев атайын операция учурунда өлтүрүлгөнүн билдирген. Андан кийин атайын кызмат ага жана жакындарына таандык делген мүлктөрдү аныктап, мамлекетке кайтаруу иштерин жүргүзгөн. 2024 жылы Кремтөбөлдүн апасы Майя Алиевага карата кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси боюнча кылмыш иши ачылып, сот тарабынан күнөөлүү деп табылган. Оштун мэри: Кең сайга суу чыкты. Эй балдар! Ош шаарынын Кең сай конушунун тургундарын таза суу менен туруктуу камсыз кылуу максатында ири масштабтагы инфраструктуралык долбоор ишке ашырылды. Кала мэриясы кабарлагандай, Кең сайга таза суу берүү иштери 15 жыл мурун башталып, бирок ишке ашпай келген. Мэр Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасы менен 6 ай ичинде конуштун таза суу маселеси чечилген. Шаар бийлиги жарыялаган видеодон Токторбаевдин чыгарылган таза суудан кубана ичкенин көрүүгө болот. Кең сайга суу чыкты. Эй балдар! Ак Буранын суусу мынакей таптаза. Тарых болдубу? Болду, дейт мэр. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Оштун мэри тапанча атып жөөкүлүктөрдү чуркатты. Ош шаарында жайгашкан Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондо ФИФАнын талаптарына жооп берген гибриддик футбол талаасы курулуп, чуркоочу аянтчага заманбап резина каптама төшөлдү. Кала мэриясы бүгүн негизги курулуш иштери толук аяктап, расмий түрдө пайдаланууга берилгенин кабарлады. Ачылыш аземине шаар башчысы Жеңишбек Токторбаев катышкан. Иш-чаранын алкагында балдар жана кыздар арасында чуркоо боюнча спорттук мелдеш уюштурулуп, жеңүүчүлөргө кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылган. Кала бийлиги жарыялаган видеодон Токторбаев тапанчаны асманга карай атып, жөөкүлүктөрдүн чуркоосуна старт бергенин көрүүгө болот. Ош-Бишкек жолунда унаага таш кулап түшкөн. Ош-Бишкек жолунда унаага чоң таш кулап түштү. Аталган кырсыктын видеосу социалдык тармактарга тарады. Андагы маалыматка караганда, окуя бүгүн Таш көмүр жана Кара көл шаарларынын ортосунда болгон. Видеодон тоодон таш кулап түшүп, унанын алдыңкы бөлүгүнө урунганын көрүүгө болот. Учурда аталган окуя тууралуу тиешелүү мекеме маалымат бере элек.
Атазов менен унада сүйлөшүп отурган жаран массалык башаламандыкка айыпталууда. Бишкек шаарында жыйындарды уюштуруп, мамлекеттик саясатка каршы өгүт жүргүзүү аркылуу массалык башаламандыктарга чакырыктарды жасоого аракет кылган жаран аныкталган. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Аталган иш боюнча 1971 жылы туулган жаран шектүү катары кармалган. Тендөө учурунда анын үйүнөн жана Toyota үлгүсүндөгү УНАСтан уюлдук телефондор, сим-карталар, документтер, кол жазмалар, араб тилиндеги китептер, рациялар жана тергөө үчүн маанилүү башка буюмдар алынган. Жүргүзүлгөн тергөө аракеттеринин жыйынтыгында шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 13 декабрда ага кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 1-бөлүгү боюнча айып тагылып, 1-Май райондук сотунун чечими менен 5-январга чейин камакка алуу чарасы тандалды. Учурда тергөө иш-чаралары уланууда. Ички иштер министрлиги тараткан видеодон кармалган жаран жогорку кеңештин мурунку депутаты Шайлообек Атазов менен шайлоо, саясий кырдаал тууралуу сүйлөшүп отурганын байкоого болот. Буга чейин Ички иштер министрлиги жогорку кеңешке шайлоодон кийин массалык башаламандыктарды уюштурууну көздөгөн деген шек менен бир нече адам кармалганын кабарлаган. Айта кетсек, 22 ноябрда айрым саясатчылардын үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, айрым саясатчылар кармалганы белгилүү болгон. Алгач жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайлообек Атазов Facebook баракчасында милиция кызматкерлери үйүнө кирип келишкенин билдирип, видео жарыялаган. Бирок ал көп өтпөй эле видеону өчүрүп салган. Ал арада Атазовдун Бишкектеги үйүндө тинтүү жүргөнү маалым болгон. Ал баш болгон адам 17-январга чейин камакка алынды. Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстанга жаңы дайындалган элчиси Рюити Хиранону кабыл алды. Бүгүн президент Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчиси Рюити Хиранону ишеним грамотасын тапшыруусуна байланыштуу кабыл алып, аны өлкөдөгү дипломатиялык миссиясынын башталышы менен куттуктады. Мамлекет башчысы Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы кызматташуу жылдарында бекем жана натыйжалуу формат түзүлгөнүн айтты. Узак мөөнөттүү демилгелер ишке ашырылууда. Жогорку деңгээлдеги эки тараптуу байланыштар өнөктөштүктүн артыкчылыктуу багыттарын дайыма кеңейтүүгө жана жаңылоого мүмкүндүк берүүдө. Ошондой эле элчинин ишмердүүлүгү кыргыз-япон алакаларын мындан ары да тереңдетүүгө жана өз ара пайдалуу жаңы долбоорлорду ишке киргизүүгө өбөлгө болоруна ишеним билдирди. Рюити Хирано президентке Япониянын императору Нарухитонун жана премьер-министри Санаe Такаитинин атынан жылуу салам жолдоп, алардын жакынкы аралыкта мамлекет башчысын Японияга сапар менен кабыл алууга даяр экендиктерин баса белгиледи. Ошондой эле ал эки өлкөнүн жетекчилигинин активдүү өз ара аракеттенүүсү жана колдоосу менен жакынкы келечекте Япония-Кыргыз кызматташтыгы динамикалуу өнүгүп, жаңы мазмунга толот деп белгиледи. Бишкекте коомдук тартипти бузган кыздар кармалды. Бишкек шаарынын Октябрь районунда майда бий баштык үчүн кармалган 3 жаран убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу 13 декабрда шаардык милициядан билдиришти. Ага ылайык окуя 13 декабрда саат 2:10 чамасында болгон. Сухе Батыр көчөсүндө жайгашкан мекемелердин биринде белгисиз кыздар башка конокторго, ошондой эле милиция кызматкерлерине карата агрессивдүү мамиле жасап, уят сөздөр менен сөгүнүшкөн. Бул факт Октябрь Риптин маалыматтардын каттоо журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Анын жүрүшүндө майда бий баштык негизинде 1994, 1995, 2005 жылы туулган жарандар кармалышты. Алар райондук ички иштер башкармалыктын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кар жирип мектепке барган окуучу президенттик палатага чакырылды. Бул тууралуу президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Facebook'тагы баракчасында билдирди. Анын айтымында кыйынчылыктарга карабай мектепке барган 4-класстын окуучусуна мамлекет башчысынын атынан белек даярдалууда. Президент видеону көрүп, оор шартка карабай билим алууга болгон умтулуусун көрсөткөн кичинекей баланын аракетине абдан ыраазы болду. Мындай үжүр жана шыктуу балдар өзгөчө колдоого татыктуу экенин белгилеп, аны президенттик палатага чакыргыла деп тапшырма берди деп жазган Орунбеков. Нурзаман Алмазбеков Каракулча районунун Кочат айылындагы Айдын көл башталгыч мектебинин 4-класстын окуучусу. 6 туугандын 4-сү. Атасы Алмаз 39 жашта, апасы Жумагүл 38 жашта. Экөө тең үй чарбасы менен алек. Нурзаман мектептеги алдыңкы окуучулардын бири. Математика жана кыргыз адабияты сабагына өзгөчө кызыгат. Ошондой эле сүрөт тартууга спорттун футбол түрүнө шыктуу экени айтылды. Беле кетсек, буга чейин социалдык тармактарда белинен келген карды жирип, мектепке бара жаткан баланын видеосу тараган.